союзунун төрагасы Калыбеков Нурланбек Эсконалиевич көрдү. Урматтуу өкүмдарлар, журт аксакалдары, кыргыз адабияты үчүн бүгүн бир чоң майрам десек болот. Мен ар дайым айтып жүрөм. Молдокелер келме айткандай, азан айткандай эле айтып калдым Расул Дамзатовдун сөзүн. Гражданин ким десең, паспортун көрсөтөт, улутту ким десең, адабияты менен искусствосун көрсөтөт деп. Асарындай бизди эл кылган, журт кылган, Манас эпосунан баштаган 40 эпосторубуз, Айтматов, Сыдыкбеков, Касымбек, дагы не деген бул жерде баарын санап отурууга болбойт. Чоң инсандар бизди ушул даражага жеткирди. Бир эле мисал, жогоруда Сүйүнбек Сапарбекович президенттин куттуктоосуна баса белгиледи. 52-жылдагы жанагы бүткүл союздук конференция Манас боюнча. Сыдыкбеков, Токонбаев, Маликов үчөө мына ошол өздөрү эми жанагындай бир Москвага чейин эмеси жетишпесе дагы биздин жанагы борбордук комитеттин кишилери менен ал учурда Айтматовдор жаш билесиздер, дүйнөлүк авторитетке ээ боло элек. Ауезовду алып келишип, казак боорубуз. Ауезовду алып келип, ой, Манасты кошо коргоп сакташкан. Эгер ошол учурда биздин ошо жазуучулар Ауезовго окшогон кишилерди алып келип, сырткы Москвадагы орустардын колдоосу менен жазуучу санаалаштары менен Манасты колдобогондо ким билет? Бир Кудай өзү билет, өрттөлүп жок болуп талкаланмак. Азыр эндикче Манас театрын ачып атабыз, Манас академиябыз бар дегендей, алар болот беле, болбойт беле, Манастын классикалык үлгүсү бизге жетет беле, жетпейт беле, бир Кудайдын өзү билет. 58-59 жылы Казандан бастырышып Манас эмет эсейкет. Мына 3 салкар Сыдыкбек, Малик, Токонбаевдер редактор болуп, Казандан 60 миң нуска менен чыгарып отурушат. Мына ушул. Мына биз азыркы заманда демократиянын заманында ар кандай бир маалымат айдыңы идеологиялык митингдик нээси жеп салды. Мына биз ушул 21-кылым рух кылымы деп коет, космос кылымын өткөрүп бүттүк, атом кылымын өтөп бүттүк, рух кылымы келди. Азыр улутка кызмат кыла турган доор келди. Фейербактын жакшы сөзү бар. Государство — это моя вторая абстрагированная половина дейт. Мен мамлекет мен. Мамлекеттен адамдын укугу бийик эмес. Эл, бекет, жер биздин коллективдүү аң сезимде бар ошол. Ошондуктан жанагы Некрасов айтып эле, адам болуп, жазуучу болуу, акын болуу, өз эркин адам болуу милдетим деп. Түгүлбөй атабыз. Ал жазуучулук ал экинчи маселе. А бизге адам болуп парыз, улутка кызмат кылуу парыз. Ушулар улутка кызмат кылган. Тоталитардык системада дагы өзүнүн кыргызча баягы бежерлигин, өзөрлүгүн бербей улутка кызмат кылган инсандар болду. Анан мен учурдан пайдаланып терең ыраазычылык, рахмат айткым келип турат. 32 жылдан бери коомду көздөп коюп, улуттук жазуучулар союзу дегенди карабай коюшту. 32 жылдын ичинде биз эми айтпай эле коеюнчу Арман. Мына быйыл президент тапшырмасы менен, Акылбек Сөнбековдун тескемеси менен министрибиз Алтынбек Аскарович өзү чыккан баш болуп атайын чыгармачы союздар үчүн деп жарым жылга 60 миллион сом каражат проект менен кетип атат. Мына 2 жылдан 25 миллион сом деп атышат жылына. Ала той менен Литературный Кыргызстан журналы 2 жылдан баштап чыгат. Ай сайын, кайдыкидей илгеркидей. Былтыр болсо мага чейин 10 жылдан ашык 1,5 миллион карзы бар экен. Акылбек Сөнбековдун тескемеси менен төлөп беришти. Кутулдук. Биз деген бизге эл кылган адабият көркөмдүүнү ушуга жакшылап көңүл бөлсөңүздөр. Сүйүнбек агайым өзү бар биз менен да келип жолугушуп идеологияны жүргүзүп атабыз. Биз деген моундай мейтиндикти, азыркы маалымат мейтиндиги көрүнгөн жаккан көрүнгөнү эмеспи.
деле согул таштап салды. Айтматовдун манкуртизми эми келатат окшойт. Аягым ачылып жазып койгон экен. Биз деген ушул маалымат эркиндигин, көркөм дөөлөт, көркөм адабият, жанагындай бир киши менен талаш тартышы ушак эмес, интеллектуалдык, руханий талаштар менен толтурушубуз керек. Идеологиялык мүмкүндүктү. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир жазуучу, ар бир чыгармачыл инсан ал улутуна эч качан каршы кызмат кылбайт. Ал улут үчүн гана кызмат кылат. Бүгүнкү байрамыбыз кут болсун, чүбөлүк атабыздын арбагы ыраазы болсун, эл журт заман тынч болсун. Рахмат.